Салам алейкум достор, мына сіздерге сонун жаңылык. Азыр мен сонун жерде отурам. Мындай жерди дагы Караколдон мындан башка жерден көргөн эмесмин. Бул кайсы жер десеңер, бул обычный банянын эс алган жери. Өтө сонун жасалган, бул 10 кишиге ылайыкталган жер экен. Эгерде досторуңуздар менен келип туруп 10 киши баняга ушул баняга түшүп кетем десеңиздер, Каракол шаарында өтө сонун этно стиль менен жасалган. Карап көрдү. Мына креслону эле карасаңар, мына бул тамырлар менен жасалган креслолор өтө ыңгайлуу. Бул единственный экземпляр, мындан башка точно ушундай кресло жок болуш керек эч жерде. И ушунун ичиндегилердин көп эле нерселери карап көрдү. Мына бул столунан өйдө батан бактын тамырынан жасап койгон. Бул банянын эс алган эле жеринде жүрөбүз. Эми жүргүлө мен силерге баняны көрсөтүп берейин. Ар бир мелочтан өйдө өтө сонун көңүл буруп. Мына банядан бул бут чечкен жери, бут кийим чечкен жери, мына жака кийимилген жери. Анан жака өтө өткөндө мен водопад пардан чыгып туруп ушул мунун артында душ. Анан мына эң негизгиси эң сонун ысык бош ылайыкталып жасалган. Мына бuyakta ушундай сухой пар, эшикти ачканда куш пар берет. Анан бuyaktan пардан чыгып туруп, мына ол жерге турасыздар. Пар муздак суу. Азыр дагы бул силерге банясын эле өтө убакыт аз болгон себептен үстүртөдөн көрсөтүп турсам, жака келсеңиздер өтө сонун эмоция болот. Дагы бир лечебный жери бар. Атайын кочкор туз менен жасалган комната силерге көрсөтүп бермекчи. Өтө кооз сонун жасалган баня. Мына дал ушундай кылып туруп ушул комнатага отурасыңар. Бул комнатанын бардык жагы 4 тарабы тең. Ушундай атайын туз менен жасалган комната. Эгерде кимдин өпкөсү, кимдин дыханиясы же кимдин астмасы, кимдин бронхити бар болсо, ушул жерден отуруп дем алып, өтө ден соолугуңузга пайда табасыздар. Бул мен сиздерге азыркы берки четиндеги эле баняны айтып берип атам. Бул баняга эгерде сизди кызыктырса келип түшсөңүздөр болот. Телефон номерин жазып коем. Бул Каракол шаарынын объездинде эле. Азыр мен сизге бул банянын элечин көрсөтүп бердим, эми үйдүкүн көрсөтүп берем. Мына бул эшиктеги эс алуу жайы. Бул жерден чыгасыздар дагы. Мына эшикте ошо банядан пардан чыгасыңар, ванный чанга түшөсүңөр. Мунун ичинде жөн эле суу эмес, атайын кочкор туз, жанагы дары чөптөрдөн кайнатылып, кишиге лечебный кылып жасалып коюлган нерсе. Бул ушул кереге таш конок үйү. Ушул кереге таш мына конок үйүнө кирип келатабыз. Кирип келатканда ушундай лестницасы бул каралган. Атайын бул таштан тизилгендей кылып туруп сонун жасалган. Ар бир ручкаларын карасаңар, мына этно стилде жасалган. Бул деген мына атайын тамырлар менен киргенде эле мына уйдун терисинен жасалган, кожадан жасалган, настоящий оригинал талпак деп коет кыргызча. Кол жууган жерге жеткенде эле мына баары жыгачтан жасалган, раковина таштан жасалган. Мына ушул жерге кол жууган, мына самый койгучтары, түүлөрүн карап көрүлөр мына. Өзүбүздө өскөн жыгачтардан өтө чеберчилик менен жасалган. Бул ошо конок үйү, бул үйгө бир күн ким жатып кетсе, ким эс алып кетсе же сиздерге конокко келип ушул үйгө жаткырсаңар, бул сиздердин эң сыйлуу конок болуп эсептелинет деген үмүттөмүн. Карап көрүлөр, шкаф мына буяк кухня, тамак ичкен жери. Көрөр полкалары бүт. Мына столдору, стульчиктери мына бирине бири окшобогон, атайын өтө чеберчилик менен жасалган. Бул деген ошо тамак ичүү жери бул конок үйдүн. Мына буякта китеп полкаларды көрсөңөр. Андан кийинки 3-этажга чыкканда ачо лестницаларындагы мына бутка койгон дорожкалар мына ушундай койдун терисинен жасалган. Буякта өзү колго көп эмгектер бар бул үйдө. Мына карап көргөн шырдактар болго жасалган. Конок үйүнүн мына комнатасына, биринчи комнатасына кирген. Эшигин көрүп төрүнөт дегенде эшигин көрүңүздөр. Мына галечине кирип көрүңүздөр. Мына достор, мен сиздерге көрсөтүп берем дегем көчө. Көбүңөр ушуну көрсөтүп бергилечи. Мага кызык дегенсиңер, мына ушул үйгө келип отурабыз, ушул конок үйгө. Мына бул жерге келгенде тамак ичүү столго деле отуруп карап көрүңүздөр. Мына достор, ушул конок үйгө келип туруп, мындайынан телевизор көрүп жатасыңар. Карабачы, жомоктогудай. Эмне себептен жомоктогудай десеңер, мунун спальнягын карап көргүлө. Карабачы, сонун жасалган. Мына тумпочкасы.
Мына достор, ошо конок үйгө келип жатып кетем же баняга түшөм десеңер ушакка келсеңиздер болот. Аватарда жүргөндөй эле болот андан. Көрдүңөрбү, ар бир тамырдан жасалган, жыгачтан жасалган учтарына лампочка кийгизип, бул эксклюзивный жасалган нерсе да. Ушул конок үйдөн дагы ар кандай кино тартам дейсиңерби, клип тартам дейсиңерби, же болбосо дагы свадьбаларда бир кандайдыр бир роликтерди жасайм десеңиздер дагы болот ушул жерге келип. Мына жатчы комнатага келдик. Мына бул жатчы комнатасы. Мына өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Таштан жасалган атайын чеберчилик. Өтө мындай чеберчилик. Бактардын ортолорундагы шелдер да аркандар менен жасалган. Ана бягына келсе мына таштар, бүт чисто природный. Ушул эле комнатанын ичинде бuyakta санузел бар. Санузел дагы жанагыдай. Мына күзгүлөр дагы, полотенца илген дагы нерселер бүт ушундай жыгачтан, анан таштан жасалган. Көрдүңөрбү, полотенца илгендер, кийим илген жерлер. Мунун арты душ. Мына бул полкаларды карасаңыздар. Эскерте кетейин, бул Кереге таш аттуу конок үйү. Бул экинчи жаткан жер мына жанагыдай эле уйдун терисинен дорожка. Бул кроваттар дагы ошондой жасалган, бүт жыгачтар менен. Тумпочкалар дагы. Могу стеналарды карап көргүлө. Мына жармы жыгач, бягы каласа таш, бягы гүлдөр, бүт ар кандай. Ана ушул жерге жатканда буяктан телевизор көрүп жаткан объемду карап көргүлө, и потолокту. Бул ошондой эле дагы 3-чү комнатасында жүрөбүз. Мына көрдүңөрбү, бакты. Көчөдө турса кызыгы жокко. Буяктан сонун эмоция тартуулап туруп, салам десеңер туугандар, эгерде алыстан досторуңар келсе, туугандарыңар келсе, туристтер болобу, ушул ылдый жакта жазылып турган телефонду сактап коюңуздар. Конок үй издеп аткан болсоңор ушакка алып келиңиздер. Эгерде келген коногуңар бул жерге бир күн түнөп кеткенден кийин өмүр бою унутулбаган конок үй болот. Мына көрдүңөрбү, буякта ар бир комнатада ушундайынан душ, ар бир комнатада. Достор, мына бул жердин дареги кайсы десеңер, Иса Күчүков 32 Каракол шаарынын Маманга чыга бериш жагында жайгашкан. Два гистен деле издеп көрсөңөр болот. Иса Күчүков 32 деп эгерде таппай барасаңар, же болбосо ушу телефон номерлерге чалгыла. Мына эшигинин алдында ушундай таштан сонун бул забор түзүлүп турат. Мына Кереге таш конок үйү. Эгерде сиз конок үй эмес, баня кызыктырса, баняга деле чала берсеңиздер болот. Ушу телефон номерине баня деле өтө кымбат эмес, бир 10 оңор биригип алып деле келип түшө берсеңиздер болот. Шерине ойносоңор болот, достор менен келсеңер болот. Өтө сонун, полезный баня. Муздагы дагы бар, ысыгы дагы бар, сонун баня. Силерге мындай тартуулайт.